Күйүүчү майлоочу каражаттардын баасы эмне үчүн өсүп жатат? Кыргызстан нефть трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшматовдун айтымында 2021 жылдын башынан бери Орусиянын нефть иштетүүчү заводунда бензин жана дизель отунун дүң сатууга коюлган баа кымбаттаган. Мындан тышкары 2021 жылдын башынан бери Казакстан Кыргызстанга мунай заттарды экспорттоону бир тараптуу токтоткон. Буга чейин 2020 жылдын май айынан бери мунай зат экспорттоону уруксат берген. Анын үстүнө Казакстандын өзүндө азыр дизель отуну тартыштыгы жаралып, бул мунай заттын баасын өскөнү байкалууда. Натыйжада бизде да дизелдин баасы 5 сомго кымбаттаган. Эшматов күйүүчү майдын баасы сом девальвацияга кабылгандыгына байланыштуу жогорулап жаткандыгын белгилеп, 1 литр 6-7 сомго кымбаттаган. Кыргызстандын айрым аймактарында күйүүчү майдын жетишсиздиги байкалууда. Баткен областынын Исванаш шаарынын жашоочуларынын айтымында ушул тапта аталган аймакта бензиндин баасы 50 сомго чейин жеткен. Көпчүлүк май коюучу жайларда күйүүчү май жоктугунан узун кезектер пайда болууда.